Пайгамбарыбыз айтат, чыныгы күчтүү мусулман дейт, ошол коомчулук менен жашаган, коомчулук менен аралашкан, коомчулуктун ичинде көйгөйлөрдү көтөрүп, алардын ошол кыйып аткан кыйынчылыктарын, ага берип аткан тоскоолдуктарына, зыянына сабыр кылган момун мусулман эч бир коомго аралашпастан, эч нерсеге кайдыгер болуп, эч нерсе менен иши жок жүргөн момун мусулмандан Аллахтын алдында даражасы бийик ал улук турат деп айтканда. Ошон үчүн ар бир мусулман адам кайдыгер болбоо керек. Мусулман адам пайгамбар башка бир хадисте айткандай эле, мусулман адам үчүн бир дене сыяктуу дейт да. Эгер бир мүчөсүнө Аллах Таала ушундай бир дене сыяктуу дегенде бир мүчөңө доо кетип зыркыраса, анда бүтүн денең зыркырайт дейт да. Ошол сыяктуу бир мусулман адамга бирөө бир зулум кылып аткан болсо, жанагыдай бул ортого алып тепкилеп аткан, башка аткан болсо, калган адамдардын карап туруусу бул өтө чоң бир кайдыгерлик, адамдык сыпатка жатпай турган нерсе да. Бул биз мисалы айбан эмеспиз да. Мисалы Токойдогу бир чөлдөгү Африкадагы мисалы арыстан келип же жанагы шакалдар келип немеге үйүргө кол салса, калгандары карап турган сыяктуу бир мал сыяктуу болуп атабыз да. Ошол малдын ичинде дагы кээ бирөө келип кайдыгер болбой келип болушуп, кээде ошол арстан болгонуна карабастан келип болушуп ажыратып кеткен учурлар бар го. Жок, биз адамбыз, инсанбыз. Аллах Таала инсанды улуу кылып жараткан. Валакат каррамна бани Адам деген. Аллах Таала инсанды улуу кылып жаратканды. Кадайбаса Аллах Таала жер бетинде орун басар кылып жараткандыгын, бүткүл алам жаратылыш адамга байланыштуу экендигин, бүткүл аламды Аллах Таала адам үчүн жараткандыгын Аллах Таала бизге кабар берген да. Ошон үчүн Аллах Таала айтат, "Хуаллази халакалакум ма фил арди жамиан" деген. Бүткүл аламды силер үчүн жараттым деген Аллах Таала. Эми биз бул дүйнөдөгү, мындайча айтканда, Аллахтын бул дүйнөдөгү орун басары, бул дүйнөнүн кожоюну. Адам түздөлсө бүткүл алам, бүт жаратылыш, табият оңолот, түздөлөт. Эгер кыйшайса, анда кыйшаят.